Zamir Duşalıç. Söz sizde. Саламатсыңарбы, урматтуу кесиптештер. Алмаз Кушбекович, менин бир-эки тактоочу сунуштарым бар да, суроолорду. Түрткү берүүчү грант бул 2024-жылга канча каралды? Steam granttарды эмки жылга 1,5 миллиард сом карадык. Жанагы былтыркы биз берген сунуштар билесиз да? Ооба. 5 сунушубуз бергенбиз, ошонун ичинде парокту көбөйтүү боюнча. Парокту 5 миллионго чейин көтөрдүк. Теңдөөчү грант боюнчачы? Теңдөөчү гранттар болсо жалпысынан азыр мен айтып коеюн. Жалпы жергиликтүү бюджеттердин көлөмү 44 миллиардга 48 миллиардга сомго чейин жетти бүгүнкү күндө. $43 миллиард 892 миллиард сом эмки жылга жалпы жергиликтүү бюджеттердин көлөмү эмес көрсөткүчү. Анын ичинде жана выравничий трансферт деп коебуз 2 миллиард 669 миллион сом. Алмаз Кушбекович, рахмат, былтыркы сунуштарды эске алгансынан мынау теңдөөчү грант боюнча да билесиз да, сиз жанагы мыйзам негизинде иштебей атат да, дотациядан чыккан жергиликтүү бийлик дотациясын алып коюп атпай, ошону кандай кыласыздар мындан кийин? Ооба, биз муну эске алып мындай баштайын дегенбиз, бирок быйыл АТРдин бир этаптары башталды, укрупнение деп баштадык. Ошол укрупнение бүткөндөн кийин жана биз алган билеттерибизди жергиликтүү бюджеттин кирешеси көбөйсө, выравничий грант азайбайт деген ушул тенденция менен биз апаратыбыз, саясатыбызды. Келерки жылга уже патент иштебейт да, патент жок болот, патент кандай кыласыңар? Бул жанагы жергиликтүү бийликти кол бутун. Саламатсыздарбы. Исламбек Кыдыргычев, салык кызматы төрөгөнүнүн орун басары. Патент соода жүргүзгөнгө жок болот да. Калган патенттер калат. Соода жүргүзүү үчүн упрощенный система налогообложения бар, жеңилдетилген. Единый налог деп коебуз. Ошол режимге өтүп, соодагерлер иштейт ошол режим менен. Оборотуна жараша салыгын төлөп. Эми патент жок болсо бирдиктүү салык өтөт да, туурабы? Бирдиктүү салык, ошо единый налогтун бирдиктүү салык. Бирдиктүү салык өткөндөн кийин жергиликтүү бийликке түшпөйт да, бул салыктарчы. Бирдиктүү салык ошо. Азыр эми улуп турсаңыз АТР болуп атат да. АТРдин жыйынтыгы менен кандай кыласыңар? Бирдиктүү салыкты, сатуудан түшкөн салыкты кандай 50% кайрадан жергиликтүү бийликке берүүгө кандай көз карашыңар кандай? Эми жылдан өткөн сайын эле жанагындай дотацияга кирип кетип атат да жергиликтүү бийликчи. Негизи быйыл ошо бирдиктүү салык 100% республикалык бюджетке тийиштүү болчу, анан бирок Минфин ошол бирдиктүү салыктан түшпөй калган сумманы компенсировать этип берип атты да жергиликтүү бюджетке. Мен жооп берип коеюн. Бюджеттик саясат эмкиде биз көз карашыбызчы туура айтып кеттиңиз. Муну АТР бүткөндө өзүнүн доходный потенциал пайда болот да. Бүгүнкү күндө азыр бир нерсе айтыш кыйын. Анан сиз туура айтып кеттиңиз, ошо сунушта түшкөн налог с продажсы да расширениянан карап бергиле депчи. Бирок аны карап берели десек, чын айтканда муну райондордо жана айыл өкмөттөрүндө түшө турган көлөмү да аз. Эффект болбойт экен да. Ошондуктан биз азыр сурунуп атабыз, ошо АТР бүткөнчө, укрупнение бүткөнчө ошо анализдеп чыгып, кандай бир булактарды ошо стимулирующий жагынан карап берели деген эми саясатыбыз бар бүгүнкү күндө. Ошону эске алып азыр ишти жүргүзүп атабыз. Рахмат. Мынакей чыгашага караганда Киреше булагы көбүрөөк 19 миллиард 600 салыштырмалуу. Ооба. Бул эми келерки жылга немеге тиги капитал курулуштарга да кошулдубу? Ооба, биринчиден мен ошо проект жөнүндө кичине токтолуп кетсем, 30 жылдын ичинде бул экинчи случай дегендейчи, ошо проект менен. Биринчиде сырттан келген чоң бир гранттар келип, ошо эсептен проект болуп кеткен. Быйыл мына эмки жылга бюджетибизди даярдап жатабыз. Бул өзүбүздүн күчүбүз менен ошо киреше жагыбыз чыгыша жагынан көбүрөөк болуп, ошо эсептен профицит болду. Бирок кандай жөн жок эле мындай күнүмдүк тамак ашка жөнөтпөй, ошо экономикага, өнүктүрүүгө жөнөтөйүн деген оюбуз бар. Биринчиден, экинчиден биздин мына ошо 5 жылдык мөөнөттүн ичинде эң чоң мамлекеттик карызга жетип калдык да төлөгөнгө. Ошону жыл сайын
сырттанбы ичкиденбы алып эле шапка кийип ушундай принцип болгон. Ошол механизм иштеп келатат да, ушундай эмечи. Бирок аны колдонбой биз ошо өзүбүздүн киреше жагыбыздан төлөп чыксак деген биздин пландабыз бар. Анткени бул жеңилдик берет. Жеңилдик берет эмки мындай периодтарга кайрадан мындай уже жаңыдан уже проекттерди иштеткенге, жаңы мындай эффективдүү проекттерди иштеткенге сырттан алып келген кредиттерге ушундай бир жакшы түзүм болот дейбиз да. Ошондуктан жана айтып кеткендей, докладымда ушу жетпей калдым. 26-жылы уже 87 миллиард сом биз төлөмдөр төлөшүбүз керек да. Ошого байланыштуу эмки жылдан баштап ошо профицитин частьтен өзүбүздүн булактарыбыздан төлөй турган шарттарыбыз бар. Ошону силер бизге колдоп берсеңер, ушу бул сырткы карызды, ички карызды, мамлекет карызды и экономикага багытталган биздин эмес тармактарыбызга бүгүн сунушубуз бар эле да. Алмазбек Кушбекович да бир кошумча сунушта могу жанагы коңшу мамлекеттер кеткен экспорт биздин мал жаныктар кетип атпайбы? Бизге ушундай ишкерлер жанагы кайрылып атат да. Биз дейт мына жылына 2022 жыл Айыл чарба министрлигинин берген тактама боюнча 2022 жылы 233 миң майдан жандык өтүптүр коңшу мамлекетке. Мал жылкылар 16 миң дана. Мына ушулар ишкерлер кайрылып атат да, ушул орто жолдо жанагы жеке ишкерлерге 2,5 миң сомду 3 миң сомго чейин беребиз дейт. Мамлекетке эч нерсе төкпөйбүз дейт. Мына эсептесеңиз ушул 1 миллиардка жакын киреше бар. Түшүнүп атасызбы? Мамлекетке эч кандай акча төлөбөйбүз дейт. Şu жанагы ортодогу жанагы жеке ишкерлер бар, ошоларга 2 миң сомдон 2,5 миң сомдон беребиз дейт. Биз да мамлекетке төккүбүз келет дейт да, мындайчы. Киреше да бул да, муну эсептеп эске алып койсоңуз, бизге кайрылып атат ушуларчы. Да маселе боюнча Алмаз Кушбекович, мына аймактарды кыдырып атабыз да. Бир-эки көйгөй берип айтып койсок, Аксы районунда Ак Суу айыл өкмөтүнө караштуу Мөрбулак айылында Наркул Рыскулов атындагы 59 мектеп жазып алсаңыз, өзүңүз белгилеп койсоңуз. Авариялык абалда экен да. Нокен район Бүргөн айыл өкмөтүнө караштуу Курам айылында, чоң айылда балдар бакчасы жок дейт. Аксы районуна караштуу Кашка Суу айылында номер 29 Айтматов Бийимов атындагы мектеп авариялык абалда мектеп. Ошондой эле Ташкөмүр шаарында бир мектептин спорт залы жок экен. Анан транспорт министрлиги өкүлдөрү барбы? Жок, бул жерде бүгүн жок алар. Чакырылбаганбы? Тиешелүү. Рахмат, Алмаз Кушбекович. Эске алып койсоңор. Биз жазып алдык. Ийгилик барыңыздар, колдойбуз.